5-бөлүм. Сирия падышасынын аскер башчысы Нааман өз мырзасынын кадырлуу жана мыкты деп эсептелген адам эле. Себеби сириялыктарга жеңишти Теңир ошол аркылуу берген. Ал киши мыкты жоокер болчу, бирок пес оорлуу эле. Сириялыктар бир жолу жоокерлери менен барып, Исраил жеринен бир кичинекей кызды туткундап келишкен. Ал Наамандын аялына кызмат кылчу. Ал өзүнүн мырзайымына, эгерде мырзам Самариядагы пайгамбарга барып келсе, анда ал аны пес оорусунан айыктырат эле деди. Ошондо Нааман өз мырзасына барып, жанагы Исраил жеринен келген кыз ушундай деп айтып жатат деди. Сирия падышасы Нааманга барып кел, мен Исраил падышасына кат жиберем деди. Ал жанына 10 талант күмүш, 6000 шекел алтын жана 10 сыйра кийим алып жөнөп кетти. Ал Исраил падышасына катты алып келди. Ал катта мындай деп жазылган эле: мен ушул кат менен бирге кызматчым Нааманды сага жиберип жатам. Сен аны пес оорусунан айыктыр. Исраил падышасы катты окуганда өз кийимин айрып, пес оорусунан айыктыр деп мага жибергидей, өлтүргүдөй же тирилткидей мен эмне? Кудаймынбы? Мына көрдүңөрбү, ал мени менен касташуу үчүн шылтоо издеп жатат деди. Кудайдын кишиси Элиша Исраил падышасынын өз кийимин айрыганын угуп, падышага: сен эмне үчүн өз кийимиңди айрыдың? Ал мага келсин, Исраилда пайгамбар бар экенин билсин деп айттырып жиберди. Ошондо ал өзүнүн аттары жана майдан арабалары менен келип, Элишанын үйүнүн алдына токтоду. Элишага кызматчысынан: барып Иорданга 7 жолу жуунгун, ошондо сенин денең айыгып таза болосуң деп айттырып жиберди. Наамандын ачуусу келип, ал мага өзү келип, өз Кудай Теңиринин ысымынан чакырып, колун ооруган жериме коюп, пес оорусунан айыктырат деп ойлогом. Дамастын Абана жана Парпар дарыялары Исраилдин сууларынан артык эмеспи? Эмне, мен ошолорго түшүп жуунсам, тазаланбаймынбы деди. Ошентип ал бурулду да ачууланган бойдон жөнөп кетти. Ошондо анын кулдары жанына келип: атабыз, эгер пайгамбар сага бир чоң ишти айтса, сен аны кылмаксың да. Эми анын жөн гана жуунгун, ошондо таза болосуң деген сөзүн аткарбай коесуңбу дешти. Ал барып Кудайдын кишисинин сөзү боюнча Иорданга 7 жолу чөмүлдү. Ошондо анын денеси айыгып, жаш баланын денесиндей таптаза болуп калды. Ал өзүнүн коштоп жүргөн кишилери менен Кудайдын кишисине кайтып келип, анын алдында туруп: Исраилдан башка жерде Кудай жок экенин мен эми билдим. Ошондуктан кулуңдун белегин кабыл ал деди. Элиша: мен алдында турган Теңир тирүү, белегиңди албайм деди. Тигил ал деп суранды, бирок ал макул болбой койду. Ошондо Нааман мындай деди: анда кулуңа 2 качыр көтөрө алгыдай топурак берилсин. Анткени кулуң ушул күндөн тартып Теңирден бөлөк кудайларга бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды чалбайт. Бирок Теңир кулуңа мындай учурда кечирим кылсын: менин төрөм Римон үйүнө табынганы барганда менин колума таянат. Ошондо мен Римон үйүндө табынам. Ушундай учурда Римон үйүндө табынганым үчүн Теңир кулуңду кечирсин. Ошондо алага: тынчтык менен бара бер деди. Ал андан бир аз узап кеткенден кийин Кудайдын кишиси Элишанын кызматчысы Гейхази ичинен мындай деп ойлоду: мырзам сириялык Нааман алып келген белектерди албай койду. Теңир тирүү, анын артынан чуркап барайын да андан бир нерсе алайын. Ошентип Гейхази Наамандын артынан кетти. Нааман артынан чуркап келе жаткан кишини көрүп, майдан арабасынан түшүп, аны утурлап чыгып: баары жайындабы деп сурады. Ал: баары жайында, бирок мырзам мени сага мындай деп жөнөттү: мага азыр Эпрайым тоосунан пайгамбар уулдарынан 2 жаш жигит келди. Аларга 1 талант күмүш жана 2 сыйра кийим бер деди. Ошондо Нааман: ал 2 талант ал деди. Аны көндүрүп 2 талант күмүштү, 2 сыйра кийимди 2 капка салып, өзүнүн 2 кызматчысына берди. Алар көтөрүп алып тигинин алдына түшүштү. Гейхази дөбөгө жеткенде буюмдарды кулдардын колунан алып үйүнө катып койду. Аларды кое берди. Алар кетишти. Гейхази келип өз мырзасына көрүнгөндө Элишага: Гейхази, кайда барып келдиң деди. Ал: сенин кулуң эч жака барган жок деп жооп берди. Элишага: эмне, жанагы киши майдан арабасынан түшүп сени утурлап чыкканда жүрөгүм сенин жаныңда эмес беле? Азыр күмүш, кийим, зайтун бак, жүзүм зар, майда жана бодомал, күң жана кул ала турган убакпы? Наамандын пес оорусу сенден жана сенин тукумуңдан түбөлүккө кетпесин деди. Ошондо Гейхази пес оорусуна чалдыгып, Элишаныкынан кардай аппак болуп чыкты. 2-бөлүм. Ошентип баарына мурда суранарым такыбаалык, тазалык менен бейпил жана коогасыз жашашыбыз үчүн, бардык адамдар үчүн, падышалар жана бардык башкаруучулар үчүн сыйынгыла, өтүнгүлө, жалынгыла жана ыраазычылык билдиргиле. Анткени бул жакшы жана биздин куткаруучубуз Кудайга жагат. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Анткени Кудай бирөө,
Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Иса. Ал өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Өз убагында берилген күбөлөндүрүү ушул. Мен ошол күбөлөндүрүүнүн жар салуучусу жана элчиси. Ишеним жана чындык менен окуткан бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Мен чындыкты айтып жатам, калп айткан жокмун. Ошондуктан мен эркектердин бардык жерде таза колдорун көтөрүп ачууланбастан жана шектенбестен сыйынууларын каалайм. Ошондой эле аялдар да өздөрүн өргөн чачы, алтын, бермет, кымбат баалуу кийим менен эмес, жөнөкөй кийим менен, уят сыйыттуулук жана акыл эстүүлүк менен, өздөрүн такыба жашоого арнаган аялдарга таандык болгон жакшы иштер менен жасалгалашсын. Аял киши унчукпастан толук баш ийүү менен үйрөнсүн. Аял кишинин окутушуна, күйөөсүнө бийлик кылышына тыюу салам. Ал унчукпасын. Анткени адегенде адам ата андан кийин обоэне жаратылган. Адам ата азгырылган эмес, аял азгырылып күнөөгө баткан. Ошондой болсо да, эгерде ишенимди жана сүйүүнү, ыйыктыкты жана адеп ахлактуулукту сактаса, бала төрөө аркылуу куткарылат. 9 бөлүм. Каздим падышачылыгынын үстүнө падыша болуп коюлган Мадай уруусунан чыккан Акашбейрош уулу Дарийдин падышачылыгынын 1-жылында мен Даниэль китептерден Теңирдин Жеремия пайгамбарга айткан сөзүнөн Иерусалим 70 жыл ээн калаарын түшүндүм. Ошондо мен орозо кармап, зумбал кийип, башыма гүл чачып, Кудай Теңирге жүзүмдү буруп сыйындым, жалындым. Мен Кудай Теңириме сыйынып, күнөөлөрүмдү ачык айтып кечирим сурап, мындай дедим: өзүн сүйгөндөргө жана өзүнүн буйруктарын аткаргандарга келишимди жана ырайымды сактаган улуу жана коркунучтуу Кудай Теңир. Биз күнөөгө баттык, мыйзамсыз, адилетсиз иштерди кылдык. Өжөрлөнүп, сенин осуяттарың менен мыйзамдарыңдан баш тарттык. Падышаларыбызга, төрөлөрүбүзгө, ата-бабаларыбызга, өлкөнүн бардык элине сенин ысымыңдан сүйлөгөн сенин кулдарыңды, пайгамбарларды уккан жокпуз. Теңир, адилеттик сенде. Ал эми бүгүн биз ар бир жүйүт Иерусалим тургундары жана сага ишенимсиз болгон үчүн өзүң кууп жиберген жакынкы жана алыскы жерлердеги бардык өлкөлөрдөгү бүт Исраил эли уят болдук. Теңир, биз падышаларыбызда, төрөлөрүбүздө, ата-бабаларыбызда уят болдук, анткени биз сенин алдыңда күнөөгө баттык. Биздин Кудай Теңирибиз боорукер жана кечиримдүү, биз болсо ага каршы чыктык. Кудай Теңирибиздин үнүнө кулак салган жокпуз. Өзүнүн кулдары пайгамбарлар аркылуу берген мыйзамдары менен жүргөн жокпуз. Бүт Исраил сенин мыйзамыңды бузуп, андан баш тартты. Сенин үнүңө кулак салган жок. Ошон үчүн Кудайдын кулу Мусанын мыйзамында жазылган каргыш тийип ант аткарылды. Анткени биз ага каршы күнөөгө баттык. Ал бизге жана бизди башкарып турган башкаруучуларга каршы айткан өзүнүн сөзүн аткарып, башыбызга чоң алаамат түшүрдү. Андай алаамат Иерусалимдин үстүнөн түшкөндөй алаамат асман астында болгон эмес. Мусанын мыйзамында жазылгандай, бүт алааматтын баары башыбызга түштү. Бирок биз өзүбүздүн мыйзамсыз иштерибизден бурулуш үчүн, сенин чындыгыңды түшүнүш үчүн Кудай Теңирибизге жалынган жокпуз. Теңир ошол алааматты көзөмөлгө алып, аны биздин үстүбүзгө каптатты. Анткени биздин Кудай Теңирибиз өзү жүзөгө ашырып жаткан бардык иштеринде адилет, биз болсо анын үнүн уккан жокпуз. Өз элин Мисир жеринен күчтүү колу менен алып чыккан, атүгүл бүгүнкү күнгө чейин өз даңкын көрсөтүп келе жаткан биздин Кудай Теңирибиз, биз күнөөгө баттык, мыйзамсыз иштерди кылдык. Теңир, өзүңдүн адилеттигиң боюнча өзүңдүн шаарың Иерусалимге, өзүңдүн ыйык тооңо болгон каарың кайтса экен, ачууң тараса экен. Анткени биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин ата-бабаларыбыздын мыйзамсыздыктары үчүн Иерусалим менен өзүңдүн элиң тегерегиндеги элдердин баарына шылдың болду. Кудайыбыз азыр да өзүңдүн кулуңдун сыйынуусу менен жалынуусун ук. Теңир, ээн калган ыйык жайыңды өзүң үчүн, өзүңдүн жарык жүзүң менен кара. Кудайым, кулагыңды төшөп уга көр, көзүңдү ачып биздин кыйраганыбызды жана өзүңдүн ысымың менен аталган шаарды кара. Анткени биз өзүбүздүн адилдигибизге эмес, сенин улуу ырайымыңа таянып, сенин алдыңа өзүбүздүн сыйынууларыбызды алып келебиз. Теңир, уга көр, Теңир, кечире көр, Теңир, кулак төшөп аткара көр. Кудайым, өзүң үчүн создук турба, анткени сенин шаарың да, сенин элиң да өзүңдүн ысымың менен аталган. Мен сүйлөп жатканда сыйынып, өз күнөөм үчүн, өз элим Исраилдин күнөөсү үчүн кечирим сурап жатканда, Кудай Теңиримдин алдына Кудайымдын ыйык тоосу жөнүндөгү сыйынуумду алып келип жатканда,
Сыйынуумду улантып жатканымда мен мурунку көрүнүштө көргөн Жебрейил тез учуп келип, кечки курмандык чалуу убагына жакын мага колун тийгизип, акыл айтып, мени менен сүйлөшүп мага мындай деди: "Даниэль, мен азыр сага акыл айтуу үчүн келдим. Сен сыйына баштаганыңда мага сөз айтылды. Мен аны сага айтканы келдим, анткени сен эң сүйүктүү адамсың. Ошондуктан сөздү дит коюп угуп, көрүнүштү түшүн. Сенин элиң үчүн жана сенин ыйык шаарың үчүн 70 жума белгиленди. Ал кылмыш жабылыш үчүн, күнөөлөргө мөөр басылыш үчүн, мыйзамсыздыктар өчүрүлүш үчүн, түбөлүк чындык келиши үчүн, көрүнүшкө жана пайгамбарчылыкка мөөр басылыш үчүн, ыйыктардын ыйыгы майланышы үчүн белгиленди. Ошондуктан билип түшүнүп ал, Иерусалимди кайра калыбына келтирүү жөнүндө буйрук чыккан убакыттан эгедер Машаяк келгенге чейин 7 жума жана 62 жума өтөт. Ошондо эл кайрылып келет, көчөлөр менен дубалдар кайра курулат, бирок бул кыйын мезгилдерде болот. 62 жума өткөндөн кийин Машаяк өлүм жазасына тартылат. Ал жок кылынат. Ал эми шаар менен ыйык жайды келе турган бир аскер башчынын эли талкалайт. Ал ташкындан кыйрагансып кыйрайт. Кыйроолор согуштун аягына чейин болот. Ошондон кийин ал көбөлдөр менен түзгөн келишимди бир жуманын ичинде күчүнө киргизет. Ал эми жуманын ортосунда курмандык чалууну, тартуу алып келүүнү токтотот. Ыйык жайга кыйратуучу жийиркенич орнотулат. Алдын ала белгиленген толук кыйроо кыйратуучунун өз башына келет. 116 забур. Бардык элдер Теңирди мактагыла. Бардык уруулар аны даңктагыла. Анткени анын бизге болгон ырайымы эбегейсиз. Теңирдин чындыгы түбөлүктүү. Теңирди даңктагыла. 117 забур. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы. Анткени анын ырайымы түбөлүк. Исраил тукуму азыр, анын ырайымы түбөлүк десин. Аарундун тукуму азыр, анын ырайымы түбөлүк десин. Теңирден корккондор азыр, анын ырайымы түбөлүк дешсин. Кысталышта калганда Теңирди чакырдым. Ошондо ал мени угуп, мени кенен жерге алып чыкты. Теңир мени менен. Мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Теңир менин жардамчым. Мен өз душмандарымды жалтанбай карайм. Адамдан үмүттөнгөнчө Теңирден үмүттөнгөн жакшы. Төрөлөрдөн үмүттөнгөнчө Теңирден үмүттөнгөн жакшы. Бардык элдер мени курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Мени тегеректеп курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Алар мени аарыдай курчап алышты, бирок алар тикенектин ичиндеги оттой өчүштү. Мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Алар мени жыгылсын деп катуу түртүштү, бирок мени Теңир кармап калды. Теңир менин күчүм жана ырым, ал менин куткарылуум болуп калды. Адил адамдардын үйүндө куткарылуунун жана кубанычтын үнү, Теңирдин оң колу күчүн көрсөтүп жатат. Теңирдин оң колу бийик, Теңирдин оң колу күчүн көрсөтүп жатат. Мен өлбөйм, жашай берем. Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Теңир мени катуу жазалады, бирок өлүмгө кыйган жок. Мага чындыктын дарбазаларын ачкыла. Мен алар аркылуу кирип, Теңирди даңктайм. Бул дарбазалар Теңирдики. Адил адамдар алар аркылуу киришет. Мени укканың үчүн жана менин куткарылуум болгонуң үчүн сени даңктайм. Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул Теңирден. Бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт. Бул күндү Кудай жараткан. Бул күнү кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү. О Теңир, куткара көр. О Теңир, ийгиликке жеткире көр. Теңирдин атынан келе жаткан бактылуу силерге Теңирдин үйүнөн бата беребиз. Кудай Теңир, ал бизди жарык кылган, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө байлагыла. Сен менин Кудайымсың, мен сени даңктайм. Сен менин Кудайымсың, мен сени көкөлөтө мактайм. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүк.